Ишкердик экономиканын кыймылдаткыч күчү. Коронавирус пандемиясы бизнеске дагы кедергисин тийгизди. Өкмөт илдеттин кесепетинен жапа чеккен ишканаларды колдоо максатында ишкердик субъекттерди каржылоо атайын программасын бекиткен. Бул аркылуу өлкө боюнча 2078 бизнеске 2,5 миллион сомдон ашык насыя берилди. Кенен Айпери Самат кызы баяндайт. Чучпара, фрикаделька, камыр, анвар 3 жылдан бери ушул сыяктуу чийки азыктарды даярдаган ишканада эмгектенет. Башкы милдети жабдыктардын иштешин кылдат көзөмөлгө алуу. Чийки азыктарды чыгарган станоктун жакшы иштеши андан көз каранды. В среднем от 2 тонн. Азыктар сатыкка жарабай калбаш үчүн станокту кылдат карап турам. Күнүнө 1,5-2 тоннага дейре чийки азыктарды чыгарабыз. Баары өлкө аймагына сатылууда. Бул сыяктуу ишканалардын иши дагы пандемия учурунда аксады. Бирок өкмөт июндан баштап жапа чеккен бизнести жандантуу максатында ишкердик субъекттерди каржылоо программасын бекитти. Ушул программа боюнча атылган фабрикадагы 6 миллион сом насыя алган. Каражат un, эт алууга жумшалды. Пандемия убагында COVID-19 сырьёго баасы көтөрүлүп, жана биз складта турган сырьёну толугу менен колдондук. Анткени жаңы сырьё кымбат болчу. Ошо менен биз запас менен чыгып кеттик пандемияданчы. Азыр биз ошол запастарды толтуруп, жаңы объемго даярбыз да. Ишкердик субъекттерди каржылоо программасы боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 3 миллиард 794 миллион 400 миң сом насыя берилди. Бул каражатка 2078 ишкер ишин жолго салууда. Насыялуу аймактар боюнча төмөндөгүдөй берилди. Бишкек шаары боюнча 90 ишкерге 396 миллион 80 миң сом. Ош калаасындагы 29 ишкерге 112 миллион 500 миң сом. Чүй облусу боюнча 449 ишкерге 270 миллион 874 миң сом. Ош облусундагы 315 ишкерге 270 миллион 874 миң сом. Ысык көлдөгү 296 ишкерге 318 миллион 932 миң сом. Нарын облусу боюнча 179 ишкерге 184 миллион 445 миң сом. Жалал Абадтагы 416 ишкерге 347 миллион 737 миң сом. Талас облусундагы 165 ишкерге 223 миллион 460 миң сом. Баткен боюнча 140 ишкерге 105 миллион 969 миң сом берилди. Мисалы РСК банк биринчи траншта 350 миллион сом алган. Атылган каражат бизнес коомчулугуна толук берилип бүттү. Экинчи траншта 250 миллион сом бөлүнгөн. Анын жарымынан азыраагын ишкерлер алганга жетишти. Эми 150 миллионго бизде уже заявкалар полностью топтолгон, иштелип атат. Аз күндө каралып уже берилип дагы бүтөт. Эми 3-чү траншты эгерде бөлүнүп калса, биз дагы иштеп аны дагы иштетебиз. Башында ишкердик субъекттерди каржылоо программасы боюнча насыя өнөр жай, кайра иштетүү, туризм жана санариптти колдонгон бизнеске каралса, азыр бардык тармакка берилип жатат. Насыя алууну каалаган ишкерлерден болгону 3 топтон турган документ талап кылынат. Алар паспорт, жаранды кабалдын актыларын каттоосу, бизнесинин жана күрөөсүнүн документтери. Айпери Самат кызы, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.